Дагы бир маселе бар да, мисалы үчүн былтыр ошондой жагдайлар болгон. Газ менен кетип баратып, газы төгүнүп калып, токтоп, элдер жолдо калып, жанагы айтып коебуз го, эми жолоочунун жолдогусу жакшы, жолдо болбосо үйдөгүсү жакшы депчи. Ошондой дагы бир ыңгайсыз жактары бар экен да. Bir заправкасы, газ менен заправкасы 400 километрге жетет. 400 километр деген 2 күнгө, 3 күнгө жете турган бир заправка болот. Экинчиден биз ошо заправочный станцияны, газ менен заправочный станцияны биз ошол бүгүнчө ачкан автопредприятиянын территориясына биз куруп атабыз. Автобустар чыкканда, рейске чыкканда азыр кээ бир кезде бизге дагы замечание болуп калып атат, автобустарыңар кир бойдон чыгып атат деп. Биз ал жерде ремонт кылдык, ошон үчүн ушундай период болуп калды. Мындан кийин автобустар чыкканча өзүнүн диспетчери болот. Автобустар заправкасын текшерет, автобустардын тазалыгын текшерет, водительдин ден соолугун текшерет, анан кийин рейске чыгыш керек. Биздин реформабызды түп тамырынан бери бир концепция менен ишке ашыралы деп баардык тараптан биздердин ошол пассажирлердин дагы безопасностуна биз карашыбыз керек.